Урматтуу депутаттар, анда эмесе сөздү Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Асаналиев Максат Кубатовичке беребиз. Келиңиз. Урматтуу Чолпон Алыйына, урматтуу Сүйүнбек Абдылдаевич, урматтуу депутаттар, прокуратура органдарынын 2024 жылдагы ишмердүүлүгү Конституциянын Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзамынын, мамлекет башчысынын жарлыктарынын жана тапшырмаларынын, ошондой эле Жогорку Кеңештин токтомдорунун жана башка ченемдик укуктук актыларынын негизинде жүргүзүлдү. Прокуратуранын негизги милдеттеринин бири мамлекеттик жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары жана алардын кызмат адамдары тарабынан мыйзамдардын так жана бирдей аткарылышын көзөмөлдөө болгондуктан 2024 жылы прокуратура органдарынын бул багыттагы ишмердүүлүгү жарандарыбыздын укуктарын жана эркиндиктерин сактоого, мамлекеттин коомдун кызыкчылыктарын жана таламдарын камсыз кылууга, ошондой эле коррупцияга каршы аракеттенүүгө багытталды. Отчеттук мезгилде мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө багыты боюнча прокуратура органдары жүргүзгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен мамлекеттик органдар тарабынан жол берилген 23077 мыйзам бузуу учурлары аныкталган. Аталган мыйзам бузууларды четтетүү жана мындан ары болтурбоо максатында 12452 прокурорлук чара көрүү актылары киргизилген. Анын ичинде 556 кылмыш иш козголуп, сотко 771 доо арыз келтирилген. Бул прокурорлук актыларды кароонун жыйынтыгы менен жалпысынан 22 миллиард 374 миллион сомдук акча каражат мамлекеттин пайдасына кайтарылган. Анын ичинде 1 миллиардка жакын сом акчалай жана 21 миллиард сом накталай түрдө. Мындан сырткары 6099 кызмат адамы тартиптик жана 3565 кызмат адамы Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин негизинде жоопкерчиликке тартылып, алар тараптан мамлекеттин эсебине 16 миллион 932 миң сом айып пул катарында төгүлгөн. Ал эми жалпы мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө ишмердүүлүгүнүн айрым орчундуу багыттарына токтоло кетсем, мамлекеттик жана муниципалдык менчикти жөнгө салган мыйзамдардын аткарылышы боюнча жүргүзүлгөн текшерүүлөрдө аныкталган 1371 мыйзам бузуу учуру боюнча 532 прокурорлук чара көрүү актылары киргизилип, 42 кылмыш козголгон. Бул прокурорлук чаралардын жыйынтыгы менен 457 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке тартылып, 15 миллиард 664 миллион сомдук зыяндын орду толтурулган. Отчеттук мезгилде республика боюнча жалпы 43 социалдык багыттагы объектилер, анын ичинде бала бакчалардын, мектептердин, ооруканалардын имараттары мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул маселе боюнча кошумча белгилеп кетсек, 2023 жылы прокуратура органдары тарабынан 21 социалдык объект мамлекетке кайтарылса, отчеттук мезгилде мындай категориядагы объектилерди кайтаруу 48,8%га же 43 объектиге чейин өскөндүгү прокурорлук көзөмөлдүн натыйжалуулугу күчөп жаткандыгынан кабар берет. Жер мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө прокуратура органдарынын приоритеттүү багыты ойдон калып, отчеттук мезгилде аныкталган мыйзам бузууларды четтетүү боюнча натыйжалуу чаралар көрүлүп, бир топ жер аянттары мамлекетке кайтарылды. Прокурорлор тарабынан 2024 жылы жүргүзүлгөн текшерүүлөр менен 2568 мыйзам бузуу аныкталып, аларды четтетүү максатында 567 прокурорлук чара көрүү актылары жана сотко 594 доо арыз келтирилип, 107 кылмыш иш козголгон. Көрүлгөн прокурорлук чаралардын натыйжасында 5 миллиард 311 миллион сомдук зыяндын орду толтурулуп, мамлекетке 4488 гектар жер тилкелери кайтарылган. 2023 жылга салыштырмалуу мамлекетке кайтарылган жерлердин жалпы аянты 1788 гектарга көбөйгөн. Прокуратура органдарынын олуттуу аракеттери мурдагыдай эле мамлекетибиздин негизги көйгөйлөрүнүн бири болгон коррупцияга каршы аракеттенүүгө жумшалды. Отчеттук мезгилде коррупцияга каршы багытталган мыйзамдардын аткарылышын текшерүүдө 7336 мыйзам бузуу аныкталып, аларга карата 4607 прокурорлук чара көрүү актылары киргизилген. Бул актыларды кароонун жыйынтыгы менен 1129 кызмат адамы тартиптик жана 3279 кызмат адамы айып пул түрүндөгү
жоопкерчиликке тартылышып, мамлекетке келтирилген 176 миллион сомдук зыяндын орду толтурулган. 2024 жылы орун алган кызматтык жана коррупциялык кылмыштар жөнүндө айта кетсек, республика боюнча укук коргоо органдары тарабынан жалпы 1428 кылмыш козголгон. Отчеттук маалда козголгон жана эски жылдардан өткөн кылмыш иштеринин ичинен аталган категориядагы 886 иштин тергөөсү аяктап, анын ичинен 447 кылмыш соттун кароосуна жиберилген. 439 кылмыш кыскартылган, 548 кылмыш иш өндүрүштөн токтотулган. Кызматтык жана коррупциялык кылмыштар боюнча тергөөдө мамлекетке келтирилген зыяндын суммасы 13 миллиард 78 миллион 96 миң 571 сомду түзүп, тергөө учурунда 12 миллиард 419 миллион 779 миң 528 сом өндүрүлгөн. Бул жерден белгилеп кетчү жагдай, урматтуу депутаттар, сиздер тараптан өткөн жылдын 25 декабрында мамлекеттин жашоосунда өзгөчө мааниге ээ коррупцияга каршы күрөшүү саясатын күчөткөн мыйзам кабыл алынып, коррупциялык жана кызматтык кылмыштарды жасагандыгы үчүн жоопкерчилик жогорулады. Мындан ары коррупциялык кылмыштарды жасагандарга жазанын эркиндигинен ажыратуу түрү гана колдонулуп, мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө өмүр бою тыюу салынды. Өзүңүздөр көрүп тургандай, кылмыш жаза кодексине киргизилген бул өзгөртүүлөр убагында айрымдар тарабынан терс кабыл алынганы менен, алар күчүнө киргенден баштап коррупциялык кылмыштардын азая баштаган тенденциясын байкасак болот. Бул өзгөчө жана атайын чаралардын профилактикалык таасири чоң жана коррупцияны ооздуктоого өз салымын кошот деп мен терең ишенем. Ушул эле маалда коррупция бул социалдык көрүнүш болгондуктан аны жазалоо жолу менен гана жоюу мүмкүн болбой, коррупциянын пайда болуу себептерин жана шарттарын жокко чыгаруу керек. 2024 жылдын 5 июнда президенттин жарлыгы менен коррупцияга каршы мамлекеттик стратегия бекитилди. Аталган стратегияда коррупцияны азайтуу жана ага каршы комплекстүү чараларды көрүүгө багытталган 138 иш-чара каралган. Анын ичинде коррупцияга каршы мыйзамдарды бүгүнкү замандын талаптарына шайкеш келтирүү, мамлекеттик каражаттарды башкаруу системасын жана сатып алуулардын жол-жоболорунун ачыктыгын жогорулатуу, мамлекеттик башкаруу процесстерин санариптештирүүнү өркүндөтүү, ишкерлерди коргоо жана жагымдуу инвестициялык климатты түзүү, сот жана укук коргоо органдарына калктын ишенимин жогорулатуу жана башкалар. Үстү-үстө жылдын 25 мартында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен башкы прокуратура коррупцияны алдын алуу боюнча ыйгарым укуктуу орган катары аныкталды. Стратегияны ишке ашыруу бардык мамлекеттик органдарга жүктөлгөн. Анын ичинде башкы прокуратура стратегияда каралган 138 иш-чаранын 82-син аткарууга милдеттүү. Бул 60%-ын түзөт жалпы каралган иш-чаралардын. Анын ичинде бул иш-чаралар мамлекеттик органдардын ишин координациялоо жана аткарылып жаткан иштерге мониторинг жүргүзүү. Бүгүнкү күнү 42 мамлекеттик органды камтыган жумушчу топ түзүлүп, аталган стратегиянын алкагында 20дан ашуун ченемдик укуктуу актылар, анын ичинде мамлекеттик кызмат, сатып алуулар, кызыкчылыктардын кагылышы жана коррупция тууралуу маалымат берген адамдарды коргоо маселелерин камтыган 8 мыйзам долбоору даярдалып жатат. Стратегиянын ийгиликтүү жүзөгө ашырылышы коррупциянын деңгээлин төмөндөтүүгө, жарандардын мамлекеттик органдар болгон ишенимин арттырууга, инвестициялык климатты жакшыртууга жана өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Прокуратура органдарынын көңүлү милдеттүү түрдө мамлекет тарабынан кепилденген адамдын социалдык укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышын көзөмөлдөөгө бурулду. Бул багытта прокуратура органдары тарабынан жүргүзүлгөн 1263 текшерүү менен 3228 мыйзам бузуу аныкталгандыктан, аларга карата 1407 прокурорлук чара көрүү актылары киргизилип, 24 кылмыш иш козголгон. Көрүлгөн прокурорлук чаралардын негизинде 1327 кызмат адамы тартиптик жана 68 кызмат адамы айып түрүндө жоопкерчиликке тартылып, 64 миллион 230 миң 830 сомдук зыян мамлекеттин эсебине өндүрүлгөн. Акыркы жылдары мамлекет тарабынан үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо маселесине өзгөчө көңүл бурулуп, тийиштүү мыйзамдарды катаалдаштыруу жана башка уюштуруу чаралары көрүлүүдө. Бирок
Буга карабастан республиканын аймагында орун алган үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу үрөйдү учурган фактылар көрүлүп жаткан чаралардын жетишсиздигинен, ал эми айрым чаралардын натыйжа бербей жаткандыгынан кабар берет. Ошондуктан үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу абалды жакшыртуу мамлекет тарабынан төмөнкү комплекстүү чараларды талап кылат деп эсептеймин. Үй бүлөлүк зомбулукту алдын алууга багытталган укуктук базаны өркүндөтүү. Министрлер кабинети тарабынан өткөн жылдын 26-июнунда кабыл алынган мыйзамда каралган үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамдарга карата оңдоп түзөөчү программаны киргизүү талабын тез арада жана толук аткаруу. Мамлекеттик органдардын ишин координациялоо жана ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүсүн, анын ичинде зомбулук фактыларын каттоо жана отчеттуулукту жакшыртуу. Зомбулук менен күрөшүү, анын ичинде убактылуу коргоо ордерлерине байланыштуу маселелерди карап чыгуу, жакшыртуу жана эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен жаңы механизмдерди киргизүү. Тийиштүү адистерди, булар психолог, соц кызматкер жана башкалар даярдоо, алардын санын жана кризистик борборлорду көбөйтүү. Мектептерде, жогорку окуу жайларда, диний мекемелерде үй бүлөлүк мамиле жана зомбулукту алдын алуу боюнча окутуу программаларын киргизүү жана башкалар. 2024 жылы укук коргоо органдары тарабынан үй бүлөлүк зомбулук фактыларына байланыштуу 570 кылмыш иш козголуп, бул кылмыштардан 445 аял, 50 бала жана 78 эркек жабыркаган. Мындан сырткары үй бүлөлүк зомбулук фактылары боюнча 4383 укук бузуу катталып, укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде чаралар көрүлгөн. Үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамына ылайык ички иштер органдары тарабынан үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандарга 14362 коргоо ордери берилген. Алардын ичинен 13434 ордер аялдарга, 621 эркектерге, 307 балдарга, алардын ичинен 159 кыз жана 148 эркек бала. Прокуратура органдары тарабынан бул багытта жүргүзүлгөн текшерүүлөрдө аныкталган 189 мыйзам бузуу боюнча 75 прокурордук чара көрүү актылары келтирилип, ыйгарым укуктуу органдардын 67 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке тартылган. Прокуратура органдары тарабынан балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын камсыз кылуу жана коргоо максатында жүргүзүлгөн текшерүүлөр менен 2191 мыйзам бузуу аныкталып, аларды четтетүү максатында 917 прокурорлук чара көрүү актылары келтирилип, 13 кылмыш иш козголгон жана сотко 32 доо арыз келтирилген. Прокурордук актылардын негизинде 1072 кызмат адамы тартип жоопкерчиликке тартылып, 30 кызмат адамына айыппул салынган. Жетим балдардын келечегин камсыз кылуу максатында прокурорлор тарабынан жүргүзүлгөн натыйжалуу иш аракеттердин негизинде 2023 жылы ата-эненин камкордугунан ажыраган 39 бала турак жай куруу үчүн жер тилкелери менен камсыз болсо, отчеттук мезгилде бул көрсөткүч кыйла жакшыртылып, жетим балдарга 77 жер тилкеси жана 3 турак жай бөлүнүп берилген. 2024 жылы балдарга карата тактап айтканда 1532 балага карата жасалган 1665 кылмыш катталып, бул көрсөткүч 2023 жылга салыштырмалуу 167 ишке же 9,1%га төмөндөгөн. Тергөөнүн жыйынтыгы менен 676 кылмыш иш соттук кароого жиберилген, 542 иш реабилитациялоочу эмес негиздер менен кыскартылган, 309 иш токтотулган, 138 кылмыш иш тергелүүдө. Прокуратура органдары тарабынан отчеттук маалда балдарды зомбулуктан коргоо багытында жүргүзүлгөн текшерүүлөр менен 221 мыйзам бузуу аныкталып, аларга карата 95 прокурорлук чара көрүү актылары келтирилген жана 3 кылмыш иш козголгон. Ал эми балдар тарабынан жасалган кылмыштар боюнча айта кетсем, 2024 жылы 1284 бала 1640 кылмыш боюнча жоопкерчиликке тартылган. Бул жасалган кылмыштар боюнча сандык көрсөткүч 2023 жылга салыштырмалуу 88ге же 5,13%га көбөйгөн.
Мунун себептерин талдоодо кылмыш жасоо жолуна түшкөн балдардын ичинен 164 бала тарабынан жыл ичинде 520 кылмыш жасалгандыгы такталды. Балдар тарабынан жасалган кылмыш иштеринин тергөөсүнүн жыйынтыгы менен 502 балага карата кылмыш иштер соттун кароосуна жиберилип, 1138 балага карата кылмыш куугун туктоосу кыскартылган. Анын ичинде кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн тутумунан чыгарууга байланыштуу 635 бала кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган. 2024 жылы прокуратура органдары тарабынан балдар тарабынан жасалган укук бузууларды алдын алуу боюнча жүргүзүлгөн 207 текшерүү менен 513 мыйзам бузуу аныкталып, аларга карата 216 прокурордук актылар келтирилген. Бул актыларды кароонун жыйынтыгы менен 258 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке тартылган. Өлкөбүздөгү кылмыштын абалы жана тергөө иштеринин жыйынтыктарына токтоло кетсем. 2024 жылы республиканын аймагында жалпы 36.352 кылмыш катталып, кылмыштуулук 2023 жылга салыштырмалуу 13,4%га же 5609 кылмышка төмөндөдү. Катталган кылмыштардын ичинен 31.840 кылмыш же 87,5% коркунучтуулугу аз жана оған чогуу эмес кылмыштардын категориясына кирсе, 3443 оор жана 1069 өзгөчө оор кылмыштардын категориясына кирет. Жалпыга катталган кылмыштардын 25630-у менчикке каршы кылмыштар түзсө, 3530 инсанга каршы кылмыштар түзгөн. Кылмыш жасоого тиешеси бар 20267 адам аныкталып, алардын 11427-си кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Ал эми 8840 адамга карата кылмыш куугун туктоосу кыскартылган. Булардын ичинен 602 адам кылмышка топтун курамында, барса 967 алкоголдук ичимдиктин жана 44 наркотикалык заттын таасиринде болушкан. Ал эми 200 адам мурда кылмыш жоопкерчилигине тартылгандар. Аталган 20267 адамдын ичинен 15474-ü эркектер, 2844-ü аялдар, 1284-ü балдар жана 309 чет өлкөлүк жарандар. 2024 жылы тергөө органдарынын өндүрүшүндө жалпы 111626 кылмыш иш болгон. Тергөөнүн жыйынтыгы менен 75876 иштин тергөөсү аяктап, анын ичинен 9269 кылмыш соттук кароого жиберилген жана 66607 иш өндүрүштөн кыскартылган. Жылдын аягына карата 17953 кылмыш иш өндүрүштөн убактылуу токтотулган жана 3076 кылмыш иш тергөө органдарынын өндүрүшүндө калган. Бардык укук органдары боюнча тергөөсү аяктаган кылмыш иштер жана кылмыш ишти козгоодон баш тартылган материалдар боюнча жалпы суммасы 47 миллиард 575 миллион 763.478 сомдук зыян мамлекеттин пайдасына өндүрүлгөн. Отчеттук мезгилде прокуратура органдары тарабынан жүргүзүлгөн көзөмөлдүн жыйынтыгы менен тергөө органдарына кылмыш иштер боюнча жалпысынан 13465 жазуу түрүндөгү көрсөтмөлөр берилип, 2598 кылмыш ишин кыскартуу жана 3786 кылмыш ишин өндүрүштөн токтотуу жөнүндөгү мыйзамсыз жана негизсиз токтомдор жокко чыгарылып, кайрадан тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн тергөө органдарына кайтарылган. Көрүлгөн бул прокурорлук чаралардын жыйынтыгында аталган кылмыш иштеринин ичинен 1160 иштин тергөөсү аяктап, мыйзамдуу чечимдер кабыл алынган. Мындан сырткары көзөмөл иретинде прокурорлор тарабынан кылмыш ишин козгоодон баш тартылган 207366 материал окулуп, жыйынтыгы менен 313 материал боюнча кабыл алынган чечимдерди жокко чыгаруу менен кылмыш иштери козголгон. Ал эми 18895 материал кошумча текшерүү жүргүзүү үчүн кайтарылган. Натыйжада кошумча текшерүүнүн жыйынтыгы менен тергөөчүлөр тарабынан 2986 материал боюнча кылмыш иштери козголгон. Тергөөнүн жана изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашырууда орун алган мыйзам бузууларга карата прокурорлук чара катарында 893 сунуштама кетирилген жана
385 тартиптик өндүрүш иштери козголгон. Аларды кароонун жыйынтыгы менен жалпы 751 кызматкерге карата тартиптик чаралар колдонулган. Урматтуу депутаттар, азыркы учурда санариптештирүү маселелери прокуратуранын ишмердүүлүгүнүн маанилүү багыттарынын бири. Мамлекет башчыбыздын бул багыттагы саясатынын алкагында башкы прокуратура тарабынан ишке ашырылып жаткан кылмыштардын бирдиктирүү реестри системасынын электрондук кылмыш иши долбоорун белгилеп кетмекчимин. Бул пилоттук долбоор биринчи жолу 2024 жылдын май айында Чүй областында жана Бишкек шаарынын Октябрь районуна киргизилип, ал эми ноябрь айынан баштап жерлерге чыгуу менен бардык укук коргоо органдарынын кызматкерлерин окуткандан кийин республика боюнча ийгиликтүү ишке киргизилди. Электрондук кылмыш иши долбоорун өнүктүрүү максатында электрондук кол тамганы иштеп чыгуу жана ишке киргизүү механизмдери боюнча иштер улантылууда. Электрондук кол тамга ишке ашырылгандан кийин кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн толугу менен санариптештирүүгө шарт түзүлөт. Мындан сырткары, сот бийлигинин жаңы жетекчилигинин келишими менен сот автоматташтырылган маалыматтык системасы башкы прокуратурага караштуу укук мамлекеттик мекемеси тарабынан финансылык каражаттар чыгымдалбастан иштелип чыкты. Аталган система тестирүүлөрдөн өтүп, 2025 жылдын апрель айында пилоттук режимде ишке киргизилди. Сот системасы кылмыштардын бирдиктүү реестри системасы менен интеграцияланып, натыйжада кылмыш жаза процесси толугу менен бир чөйрөдө камтылат. Бул жаңыча мамиле тергөө ишин так, ыкчам жана ачык жүргүзүүгө чоң жардам берип, мындай системалык өзгөртүүлөр жарандардын укуктарын коргоону күчөтүп, укуктук тартипти чыңдоого өбөлгө түзөт. Мамлекеттик айыптуу колдоо жана сотто өкүлчүлүк кылуу багытына токтоло кетсем, 2024 жылы прокурорлор 14685 кылмыш боюнча 17936 адамга карата мамлекеттик айыптоону колдошкон. Биринчи инстанцияда соттор тарабынан жалпы каралган иштердин ичинен 7159 адамга карата айыптоо өкүмү чыгарылган. Бардык соттук инстанцияларда каралган иштердин ичинен 120 иш кылмыш иш боюнча 178 адамга карата актоо өкүмдөрү күчүнө кирип, бул жалпы каралган иштердин 1%-ын түзгөн. Күчүнө кирген ар бир актоо өкүмү боюнча тийиштүү териштирүү иштери жүргүзүлүп, 54 прокуратура жана 73 башка укук коргоо органдарынын кызматкери тартиптик жоопкерчиликке тартылышкан. Мындан сырткары прокурорлор соттук териштирүүдө айыпкерге угузулган айып далилденбегендиктен 12 кылмыш иш боюнча 13 адамга карата айыптоодон баш тарткан. Отчеттук мезгилде прокурорлор тарабынан мыйзамсыз жана негизсиз кабыл алынган соттук актыларга карата 1411 сунуш келтирилип, алардын ичинен эски жылдан калган сунуштар менен чогуу 644 сунуш, башкача айтканда 53,2% канааттандырылып, 637 сунуш канааттандыруусуз калтырылган. Бул жерден прокурорлор тарабынан мыйзамсыз жана негизсиз соттук актыларга келтирилген сунуштардын канааттандыруусу жыл сайын өсүп жаткандыгын белгилеп кетсек болот. Атап айтканда, сунуштардын канааттандыруусу 2022 жылы 44,2%, ал эми 2023 жыл 46,1%ды түзгөн. Прокуратура кызматкерлери мамлекеттин, коомдун жана өзүнүн укугун коргой албаган жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын колдоо максатында соттордо каралып жаткан жалпы 3523 жарандык жана 961 административдик иштерге катышып, тараптардын доо арыздарынын негиздүүлүгү жана мыйзамдуулугу туурасында корутундуларды беришкен. Мындан сырткары бул багыт боюнча 2024 жылы прокуратура органдары тарабынан сотторго жалпысынан 41 миллиондон ашык сомго бааланган 796 доо арыз келтирилген. Алардын ичинен 524 доо арыз бүгүнкү күнү каралып, алардын 495 же 94,4% соттор тарабынан канааттандырылган. Эл аралык кызматташуу багытында өткөн жылы башкы прокуратура бир катар эл аралык деңгээлде өзгөчө мааниге иш чараларды өткөрө алды. Алсак 2024 жылдын 25-27 июлунда Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башкы прокурорлорунун 22-чи отуруму жана Түрк мамлекеттер уюмунун башкы прокурорлору кеңешинин 3-чү жыйыны өттү.
Бул маанилүү эл аралык иш-чаралар аймактык коопсуздукту камсыздоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана укуктук кызматташтыкты чыңдоо маселелерин камтып, Шанхай кызматташтык жана түрк мамлекеттер уюмдарына мүчө өлкөлөрдүн укук коргоо органдарынын ортосунда байланышты жаңы деңгээлге көтөрдү. Отчеттук маалда мамлекетибиздин эл аралык келишимдик базасын кеңейтүү боюнча дагы алгылыктуу иштер жүргүзүлүп, мамлекетибиз Борбор Азия чөлкөмүндө алгачкы болуп соттолгон адамдарды өткөрүп берүү боюнча 1983 жылдагы Европалык конвенцияга кошулду. Мындан сырткары 2024 жылдын 4 октябрында Кыргыз Республикасы менен Италиянын ортосунда кылмышкерлерди өткөрүп берүү жана соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимдерге кол коюлду. Мындан сырткары кылмыш угунтуктоосу жаатындагы эл аралык кызматташуу багытында өткөн жылы Кыргыз Республикасында издөөдө жүрүп, чет өлкөлөрдө кармалган 94 жараныбыз Россия, Казакстан, Өзбекстан, Польша, Түркия жана Монголиядан алынып келинди. Ал эми издөөдө жүрүп, өлкөбүздүн аймагында кармалган 49 чет өлкөлүк жаран кылмыш жаза жоопкерчилигине тартуу үчүн тийиштүү мамлекеттерге өткөрүлүп берилди. Тышкы иштер министрлигинин соңку маалыматына ылайык, азыркы тапта чет жактарда 1654 жаран, анын ичинде Россияда 1370 жаран жазасын өтөп жатышат. 2024 жылы башка мамлекеттердин аймагында соттолгон Кыргызстандын жарандары боюнча прокуратура тарабынан 128 жаран Россия, Казакстан жана Тажикстандын түзөтүү мекемелеринен өткөрүлүп алынды. Анын ичинен Казакстандан 10 жараныбыз, Россиядан 117 жаран, Тажикстандан 1 жараныбыз. 377 жаран боюнча Россиянын юстиция министрлигине тиешелүү суроо талаптар жиберилди. Ал эми 787 жаран Кыргызстанга которулуудан баш тартышкандыктан эркиндигинен ажыратууга соттолгондорду мындан аркы жазасын өтөө үчүн өткөрүп берүү жөнүндө конвенциянын талаптарына ылайык аларды алып келүү боюнча иштер токтотулду. Урматтуу депутаттар, отчеттук 2024 жылы Кыргыз Республикасынын прокуратура органдары Кыргыз Республикасынын конституциясы жана мыйзамдары менен жүктөлгөн бардык милдеттерди так жана толугу менен аткарууга толук аракетин жумшап, көзөмөл органы катары биздин ишмердүүлүк мамлекетте мыйзамдуулукту камсыз кылууга, мамлекетибиздин өнүгүүсүнө тоскоол болгон бардык коркунучтарды алдын алууга, коомдун жана жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого, жарандардын мамлекетке болгон ишенимин арттырууга багытталды. Кыргыз Республикасында мыйзамдуулуктун абалы жана аны чыңдоо боюнча прокуратура органдары тарабынан 2024 жылы аткарылган иштери туурасында кыскача баяндама аяктады. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Суроолор болсо жооп берүүгө даярмын. Рахмат, Максат Кубатович. Урматтуу депутаттар, суроолорго өтөйлү. Жазылгандар бар. Марипов Бактыек Асамидиновичте сөз. Рахмат чоң. Марат Кубатович, азыр аябай жакшы маалымат берип өттүңүз. Мына биз сизди жогорку кеңеште көрүп аябай кубанып жатабыз да. Ушул жогорку кеңешке сиз башкы прокурор болгондон бери канча мыйзам алып келдиңиздер жогорку кеңешке? Прокуратура тарабынан. Жогорку кеңешке тилекке каршы азыр мен бул кызматка дайындалгандан бери бир да мыйзамдын проектисин алып келе элекпиз, но бүгүнкү күндө мен где-то 10 чактыга жакын мыйзам долбоорлорун даярдап атабыз. Буюрса быйылкы жылы ошол мыйзамдар менен келебиз деген үмүттөмүн. Рахмат. Мына Конституциянын ушул 105-чи беренесинде мыйзамдуулукту прокуратура көзөмөлдөйт деп жазылып турат да. Азыр мына биздин ушул бүгүнкү күндө бум болуп жаткан снос маселеси боюнча бизге аябай көп жарандар кайрылып жатат. Ушул маселе боюнча дагы бир ой пикириңизди айтып койсоңуз. Себеби кээ бир жерлерде кызыл китеби бар, менчик укугу бар жерлер дагы бузулуп кетип атат. Эч кандай компенсация төлөнбөй, ошол жеке менчиктин ээсинин укугу бузулуп атат. Мына кече эле интернетте, социалдык тармактарда ыйлатып, чыркыратып,
керек болсо ошол жерде жана экскаватор бульдозердин алдына жата калса деле бузуп салып атышат да. Ушулар боюнча дагы бир тиешелүү жетекчилерге же мэр, айыл өкмөттөргө бир чара көрүш керек деп ойлойм да. Рахмат, Бакыт Асамединович, бул коомдо болуп аткан өтө көйгөйлүү маселени көтөрдүңүз. Мен өзүмдүн оюмду билдирсем, менин оюм мыйзам чегинде. Биздин баш мыйзамыбыз болгон Конституцияда туура так жазылып турат. Менчик кол тийгиз деп. Жанагы сиз айтып аткан кимдин колунда ошол адамдын менчиги деген мамлекет тарабынан берилген госактысы болсо, ал жаранга эгер мамлекеттик муктаждык болуп, жерин же мүлкүн алуу маселеси каралса, сөзсүз компенсация каралыш керек. Компенсация маселеси. Же болбосо, ошого ылайыктуу башка жерден мүлк, жер болобу же башка мүлк, кыймылсыз мүлк берилиши керек. Андан башка жанагы кызыл сызыктан чыгып, анан бузуулар жүргүзүлүп атпайбы? Ал боюнча өзгөчө маселе Бишкек, Ош шаарларында болуп атат. Бул менин маалыматыма ылайык бүгүнкү күнү эч бир документи жок. Өзүм билемдик менен коюп алган курулуштар. Ош шаарында өзүңүз жакшы билесиз, Ош шаарында кээ бир азыр мамлекет тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан жолдорду кеңейтүү, ошол жашоочуларга шарт түзүү маселелери каралып атат. Жолду салса, тротуарга чейин басып алган, даже арычный системага чейин басып алган. Ал нерселер менин оюмча мыйзам чегинде бузулууга жатат дейм да. Анан бул жерде жанагы ээлеп турган адамдар менен жергиликтүү бийлик сүйлөшүү жүргүзүп, сөзсүз түрдө бир компромиссный чечимге келип анан чечилиши керек деген ойдомун да. Рахмат. Мына Конституциянын ошол 15-беренесинде сиз айткандай менчик кол тийгиздик укукка ээ деп жазылып турат да. Ушул жерде мына сиз айткандай кээ бир ошол мыйзамсыз чыккан үйлөрдө туура алыш керек. Президентибиздин дагы ошол саясаты мына стратегиялык жолдорду кеңейтели, ачалы деген бул туура ачыш керек, кеңейтиш керек. А бирок ошол эле учурда чачын ал десе башын ал болуп эле ушул ички кичине көчөлөргө да кирип ушул кызыл ките бар жолдорду деле бүт кеңейтип атышат да. Ушул боюнча сиздер дагы бир айыл өкмөт, мэр, акимдерге бир жазуу түрүндө эле бир протоколдук бир тапшырма берип койсоңуздар, мыйзамды бузушпаса суранчы. Анан мына кече мына социалдык тармактарда Facebook, интернет бүт бар жокто чыгып атат. Мына Россия өлкөсүндө мына биздин мигранттарга аябай кысым болуп жатат. Бизге толуп тура жарандар кайрылып атат, видео фактылар бүт запистер менен жиберип атышат. Ошол жакта биздин элдердин мигранттардын укугун ким коргойт? Чолпон алайын да. Отуруп эле жооп берсинчи. Отуруп эле. Уруксат болсо айтып кой. Сиздердин чечимиңиздер, отургузуп кой десеңер, Анда отургузуп мен сунуш берет элем, урматтуу депутаттар, макулсуздарбы? каршылык жокпу? Отуруп жооп берсин деп атат. Отуруңуз. Урматтуу прокурор. Урматтуу Бакыт Асамединович, бул соцсетте көрсөтүлгөн окуялар боюнча биздин Москва шаарындагы миграцияда жүргөн жарандарыбызга болгон маселе боюнча мен маалыматыма ылайык Тышкы иштер министрлиги өзүнүн нотасын берди. Андан сырткары эгер ар бир жарандын, биздин жараныбыздын укуктары бузулуп тепселенип атса, ал кайрылуу болсо, биз сөзсүз түрдө чара көрөбүз. Ошол эле ички иштер органдары, ошол эле күч органдары, алардын арасында прокуратурада. Мындан сырткары мен белгилеп кетчү нерсе, мен былтыр күз айларында ушул маселе менен барып, башкы прокурор, Россия Федерациясынын башкы прокурору, Адилет, юстиция министри, сот, жогорку соттун өкүлдөрү менен кезигип бул жөнүндө
аябай сүйлөшүп келгенбиз. Эч кандай түшүнүксүз мындай маселелер жок. Бизге кандай кайрылуу болбосун, биз өз жараныбызды коргошубуз керек, жана ошого реакциясыз калтырбашыбыз керек да. Сөзсүз түрдө бул тараптан иштер жүргүзүлөт, но тышкы саясатты бүгүнкү күнү тышкы иштер министрлигине жүктөлгөндүктөн ар бир эле күч органдары өздөрүнүн тияктагы Россиянын коллегаларына кагаз жөнөтө берген тоже туура эмес деп ойлойм, но бул маселе ар дайым контролдо турган маселе да. Рахмат. Мына кечеги тышкы иштер министринин берген жообуна биздин элдер ошол жакта мигранттар канаттанган жок да. Себеби тышкы иштер министри айтып атат, биз алардын укугун коргосок, Россия бизге газ бербей коет, тигинтип коет, ал жакта 70 мигрант кайтарып берет деп. Ал жообуна биздин мигранттар бир да канаттанган жок десем болот да. Эми бул боюнча дагы арыздар бар, мен сизге дагы кошумча жиберем. Мына 1 май райондук сотунан 2 жыл, 3 жылдан бери каралбай жаткан арыздар көп дейт. Ушул боюнча дагы бир маалымат берип койсоңуз деп бизге кайрылып атышат да. Коррупция маселеси боюнча 2 жыл, 3 жылдан бери эле созулуп каралбай жаткандар бар деп кайрылып атышат. Ушул боюнча да бир кыскача айтып койсоңуз. Мага аты жөнүн берип койсоңуз, мен тактап туруп жообун берейин. Керек сөз болсо түрдө кабыл алганга даярмын. Рахмат. Сөз түрдө кошумча беребиз. Сотторду эдини бир практикага киргизишибиз керек болуп атат да. Себеби бир эле берене менен ар кандай чечимдер чыгып жатат. Мына 336 берене смягчающий болуп 337 беренеге өтүп кетип жатат. Ушундай учурлар катталып атат дейт. Ушулар боюнча дагы бир сөз түрдө көзөмөл жүргүзүш керек. Мына Ноокат районунан Мирмахмудов айыл өкмөтүнөн Акшыбак деген айылдан кайрылуу келип жатат. 2001-2002 жылы айыл өкмөт токтом берген дейт бизге. Азыркы айыл өкмөт келип, ал токтомду биз тааныбайбыз. Азыркы токтом ал жарабайт, мен берген токтом менен аласыңар деп бизге чейинкилер алган. Биз эмне үчүн ала албайбыз деп 100дөн ашык жаран кайрылып атат да. Ушул боюнча да бир көзөмөл жүргүзүп, бир протоколдук бир тапшырма берип койсоңуздар суранчы. Мына азыр 2024 жылы аткарылган иштер боюнча ушул бюджетке кайтарылган 150 миллиарддан ашык акча кайтарыпсыздар. Бул боюнча аябай жакшы көрсөткүч. Мен дагы ушул бүгүнкү маалыматтарды угуп, мындай бир жакшы деген маа берет элем да. Рахмат чоң. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Арсланбек Абдыкаимовичте. Рахмат, Чолпон Алыевна. Сиздин отчетуңузду уктук, Максат Кубатович. Эми азыр бүгүнкү күндө өзүңүзгө белгилүү болгондой региондордо снос маселеси аябай активдүү жүрүп атат. Бул нерсе керек эле. 30 жылдан бери мыйзамсыз курулуштар, мыйзамсыз өзүн билимдиктин натыйжасында ушундай бир курулуштар иштер болгон да. Ушул снос боюнча бүгүнкү күндө жеке менчик ээлери гана эмес, ошол убакта мыйзамсыз чыгарып берген жетекчилер, ошол мыйзамсыз саткан, ошол жетекчилерге бүгүн кандай чаралар колдонулуп атат? Кайсы жерде кандай кылмыш иштери козголду? Арсланбек Абдыкаимович, эми бул маселе боюнча 90-жылдан бери эле биз мына көз карандысыз алып, жаш мамлекет болуп кадам шилтеп баштагандан бери эле жер кодекси 99-жылы кабыл алынат. Ошого чейин эле уже жергиликтүү бийлик тарабынан токтомдор чыга берген, 2000-жылдары улантыла берген. Бүгүнкү күндө көпчүлүк бөлүгү, басымдуу көпчүлүк бөлүгү жерди мыйзамсыз басып алгандардын чечиминин баары ошол 20 жыл мурун, 30 жыл мурун чыккан чечимдер да. Бүгүнкү күнү мыйзамга ылайык ал эскирүү мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу же иш козголгон иш болсо айыбын угузуп кыскартабыз. Анан ошонун негизинде анан прокуратура тарабынан болобу же башка мамлекеттик орган тарабынан болобу сотко кайрылып, сот менен кайтаруу болуп атат да.
Бүгүнкү күнү ошол мыйзам жол бербей, ошондуктан жоопкерчиликтен мыйзамдуу жолу менен бошоп кетип атышат да. Түшүндүм. Мына азыр бүгүнкү күндө снос болуп аткан үйлөрдүн көпчүлүгү мыйзамсыз өзүн билимдик менен ээлеп алган жерлерди буздуруп атат да көбүнчөчү. Ошол эле мезгилде кызыл китеби бар, документи бар, менчик ээсимин деген жерлерде эле бузулуп атат, туурабы? Себеби ага мыйзам сатылган деген негиздер менен ушундай фактылар бар да. Бирок эч кандай кылмыш иштери козголгон жок, мурдагы сатып кеткен жетекчилерге эч кандай чара колдонулган жок бүгүн прокуратура тарабынан, Чара көрүлүп атат, но эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу биз же камай албайбыз, же сотко жөнөтүп соттой албай атабыз да жазасын. Мыйзам ошондой, мыйзам 10 жыл өттүбү, 15 жыл өттүбү, 20 жыл өттүбү кечиришин керек. Ошонун негизинде анан сотко бул негиз болуп атат да. Кылмыш болгон, ошол себептен бул кылмыштын артынан мыйзамсыз жерди ээлеп алган деп анан ошону менен кайтарып атабыз да. Анан жанагы сиз айтып кеткен колунда китеби бар адамдардыкы деле бузулуп атат дегенде, бул маселе жер мыйзамдарына ылайык сот аркылуу гана чечилет да. Бул жерде укук маселеси болуп атпайбы? Укук маселесин бул же прокурордо да жок, же тергөөчүдө да жок, же башка депутаттар болобу, же жергиликтүү бийлик, мэр, аким болобу, эч кимде андай укук жок. Жер мамлекеттики, же бул конкретный адамдыкы деп, аны только соттун гана укугу бар да. Андай спорный момент болгондо сотко барып, анан сот эки тарапты угуп туруп, анан мэриясын угабы, же болбосо башка жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн угабы, же тиги жердин ээсин угабы, ошону менен сот өзүнүн таразасына салып туруп акыркы чечимин чыгарыш керек. Ошон үчүн биз дагы, мен заранее айтып коеюн деп атам, прокурор дагы жер мыйзамсыз, жер спорный болса, ар кандай документтер болушу мүмкүн, токтому бар, госактысы бар, ошонун баарын прокурор дагы сот аркылуу өзүнүн доо арызын берип, анан сот таразасына салып, сот аркылуу чечилет да. Ошону айтып кеттим. Негизинен бүгүнкү бийлик жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү туура жумуштарды алып барып атат да. Мына иретке келтирүү, тартипке келтирүү, башаламандыкты ордуна келтирели деп аракет жасап атат да. Ушул аракети туура эмес, өңүттө кетип калбасын деген ойдо айтып атам да. Элде нааразычылыктарды пайда кылып, себеби жана кызыл китеби барларга чынында бул аябай туура эмес көрүнүш да. Алар билбейт да, эми сыртта иштеп жүргөн убагында алышкан жерди, алар мыйзам деле баары көп түшүнө бербейт да. Кызыл китеп болсо эле мен ээлик кылат экенм деген ойдо болуп алган да. Бирок аны ушу мыйзамды сыйлабаган коррупционер, ууру жетекчилер мурда убагында сатып, аларды ушундай документтер жасап берген болсо, жазасыз калбаш керек да. Бир гана эл күйүп калбасын деген гана максатта айтып атам. Экинчи маселе, мына өзүңүз деле баарыңыздар мына укук органдарынын өкүлдөрү турасыздар. Акыркы мезгилдерде сайттарда аябай мындай кайрылуулар көп болуп атат да. Ошондой эле Жогорку Кеңештин өкүлдөрүнө кайрылам, мен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго кайрылам, УКМК төрагасы Камчы Кыдыршаевичке кайрылам, акыйкаттык издейм, акыйкаттык таппай атам деп аябай көп кайрылуулар болуп атат да. Булар эми жөндөн жөн эле туура эле чыгып эле биринчи күнү эле бир ишине башына иш түшүп калса эле чыгып ал сразу эле депутатка же президентке же УКМК төрагасына кайрылып аткан жери жок. Алар ушу ылдый жактан тергөө иштеринде милициядан же прокуратурадан же соттон адилеттүүлүк таппаганда гана ушундай бир кайрылуулар жасайт да. Ушул нерселерге да бир көңүл буруп, кандай кайрылуулар болсо өзүңүздөр таап аларды, сен президентке жеткирбей эле, Камчы Кыдыршаевичке жетпей эле прокуратура органдары бир териштирип койсоңуздар жакшы болот эле да. Эл үнүбүз жетип атат экен депчи. Мен ишенем, алар жөндөн жөн кайрылбайт, аны сиздер да жакшы билесиз. Биринчи иши тергөөдө болсо, тергөөдөн эле акыйкаттык тапкан болсо, күнөөсүнө жооп берет. Анан күнөөсү жок мезгилде көбүнчө ушундай бир акыйкатсыз, адилетсиз бир иштерге душар болуп калат да. Ошондо анан өлкө башчысына, УКМК төрагасына кайрылат, депутат, биздин Жогорку Кеңештин депутаттарына да аябай көп кайрылуулар болот. Биз дагы кайрылса эле сразу чыгып эле чуркап келип эле микрофондон алардын эмесин айтып бербейбиз, көйгөйлөрүн. Биринчи сураштырабыз, териштиребиз, укук органдарына кайрылдыңбы, кандай болуп атат деген. Биз адилеттүүлүк таппай атабыз дегенде гана биз анан ушу парламенттен көтөрөбүз. Ушул нерсени да сиздер эске алышыңыздар керек да. Анан депутатка кайрылса эле буяктан чыгып айта берет экен депчи. Биз ошондой ойдон алыс болушуңуз керек. Биз биринчи тактап адилеттүүлүк таппаган гана шайлоочуларыбызды, анан ошондо гана жарандарыбызды, маселелерин ушул Жогорку Кеңештен көтөрөбүз. Бул боюнча эмне дейсиз?
Чоң рахмат. Эми бул жарандардын кайрылуулары боюнча мен бүгүнкү койгон талабым ар бир прокуратура кызматкерине ошол түшкөн арыз доо боюнча именно арыздын ээсин кабыл алып, өзүнүн оозунан угуп, анан ар бир айтып аткан сөзүнө кеңири баа берип, ошонун маанисин түшүнүп анан чечкиле деген талапты коюп атам да бүгүнкү күнү. Анан кээ бир жарандарыбыз бар, соттун чечимдери чыгып, сотто уже териштирилип бүткөн маселелер менен да көп кайрылган фактыларыбыз да көп да. Анан сот чечип койду, сот туура эмес чечип койду деп, анан кайра келе берген фактылар да көп. Ал уже карап көрсөк, уже жогорку соттун чечими уже даттанууга жатпайт. Уже ал маселе уже соттун териштирүүсүндө болуп, уже чекит коюлуп, мыйзам чегинде чечим чыккан маселелер боюнча да кайрылган моменттер бар. Бирок ошол эле убакта сиз айтып аткан баягы тергөө органдары болобу, башка күч органдарында ошол эле прокуратурада каралып аткан арыздарды убагында карап, убагында чечип койбой, андай фактылар да жок эмес. Бул жагынан жарандардын кайрылууларына бул өзгөчө, менин өзгөчө контролумда турат. Сиз мисалы үчүн генеральный прокурор кызматында туруп, ушул соцсеттен Камчыбек Кыдыршаевичке жана президентибиз Садыр Жапаровго кайрылган бир жаранды өзүңүз бир иликтеп көрдүңүзбү өзүңүздүн практикаңызда? Муну кайрылып атат го президентке же Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылып атат го, бул эмне болуп атат деп ошо бир өзүңүз бир териштирип көрдүңүзбү ушундай маселе? Мындай фактылар өтө эле көп. Мен да өзүм ар дайым колум бошоп калган убакытты ар дайым кабыл алам. Келеби соц тармакка чыгабы, же болбосо башка радио берүүлөрдөн чыгабы, мен андай адамдарды таптырып, өзүм кабыл алып, аны чечкенге аракет кылып атам. Бул жөнүндө күн түнү иш жүрүп атат. Туура кыласыз, мен колдойм ошондоюңузду, ошонуңуздан жазбаңыз. Жарандардын үнүн угуш керек. Байкуштар мисалы үчүн үнү жетпегенден ошентип кайрылышат, жыргаандан кайрылбайт. Мисалы үчүн ушул нерселерге тыкыр көңүл буруп, соцсеттерде ошонтой тарагандарга көңүл буруп коюңузду суранамын. Андан кийинки эми иштериңизге ийгилик, Максат Кубатович. Мына биз парламентке бул кызматка келгенден бери биринчи жолу келип отурабыз. Депутаттар дагы ген прокурор келсин, жооп берсин, кана деп эч качан талап койбой келатат. Себеби сиздин ордун басарыңыз Үмүткан Ургазиевна бардыгын иреттеп, ушул жерде депутаттар менен тыгыз иштешип, үнүн угуп, маселелерди колунан келишинче адилеттүү чечип, жардам берип, дайыма тыгыз байланышта. Мен Үмүткан Ургазиевнага ыраазычылык билдирип кетемин. Ушундай жардамчыңыз бар экен, сиздин жумушуңузду жеңилдетип турат. Парламент менен дайыма ынтымакта, биргеликте иштесеңиздер, Кудай буйрса иштериңизде да алды жылыштар болот. Эл менен чогуу мына элдин үнүн угуп, тиешелүү чечимдерди кабыл алып турсаңыздар деп болду. Иштериңиздерге ийгилик. Рахмат. Кийинки сөз Алишер Ташбаевичте. Рахмат, Чолпон Алыйыне, саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер жана бүгүнкү отурумдун катышуучулары. Максат Кубатович, сиздин баяндамаңызда да уктук, отчетуңуз менен баардыгы менен таанышып чыктык. Могу жерде айтып коючу нерсе, өзүңүз да бир нече жолу конституцияга и конституциялык мыйзамдарга токтолуп кеттиңиз. Могу конституция да Кыргыз Республикасынын. Конституция бар жерде башка мыйзамдык актылар иштебейт, конституциялык мыйзамдарда. Ушул конституциянын 80-беренесинин негизинде бир жылдын ичинде прокурор өзүнүн отчету менен жогорку кеңешке келип, отчетун тапшырат дейт да. Эмне себептен? Эмне дегенде, бийликти кабыл алган могу конституция негизинде 3 бийлик бутагы болсо, ошолордун арасында тең салмактуулук болсун деп, башкы прокуратуранын отчетун кабинет министров эмес, могу жерде отурган эл өкүлдөрү алат да. Менин практикамда азыр мына сиз, Максат Кубатович, 4-үнчү жолу биз башкы прокурордун отчетун алып атабыз. Булар 4 жолку отчет эмнеси менен айырмаланды? Биринчи жылкы отчет революциядан кийин ана мамлекетте конституциялык строй дейбизби, өзгөргөндөн кийин жаңы конституциянын негизинде биз отчетун алдык. Ал жерде бир аз башаламан болгон жанагылар менен кабыл алып бергенбиз, аванс менен. Экинчи жылкы келгенде отчет өзүнүн башкы прокурордун эмнеси менен болду, айырмасы. Ал жерде башкы прокурор
статистикасын чыгара алган. Статистикасы дал келбестен, экинчиден ошол жерде жанагы чыгымдар боюнча ошол эле путаница болду. Выявленный ущерб, нанесенный ущерб, возмещенный ущерб чаташтырып келген өзүнүн отчетунда. Үчүнчү жылкы келген отчетунда ал жерде укук коргоо органдарынын кылмышка болгон катышуусулары, башкы прокуратуранын органдарынын катышуусу, андан сырткары экстрадиция маселеси боюнча Умуткан Нургазин эсиңизде болсо керек. Испаниядан 2 кишини экстрадировать еттик деген, а МИДтин данныйлары боюнча эч кандай бизден экстрадиция маселелери башкы прокуратуранын Испаниянын ортосуна жүрбөгөн. Биз ошондо айткан элек. Өзүңөрдүн эмки отчетуңарда келгенде статистикаңарды, цифраңарды дал келтирип алгыла, ички иштер органдары жана атайын кызматтын органдары менен да. Мына азыр мен мисалы канаттандым. Биринчиден сиздердин бүт отчетуңуздар, цифралар так келди. Ошол эле ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы жана башка кызматтар менен, өкүлчүлүктөр менен, министрликтер менен. Эми бул жерде ошон үчүн сиздерди биз аткаруу бийлигинен мына тең салмактуу сакташ үчүн депутат болуп келгенден кийин бир нече конституциялык мыйзамдарды кабыл алып бергенбиз. Ошонун ичинде биринчиси конституциялык мыйзам башкы прокуратура жөнүндө болчу. Ошонун негизинде азыр сиздер бир нече иштерди алып барып атасыздар, көрүнүп атат. Өткөндө эле биз комитеттин көчмө жыйынын өткөзгөнбүз. Ошол жерде дата центр бу дейбизби, информационный центр дейбизби, башкы прокуратуранын арасында өзүңүз презентация кылып, Умуткан Нургазин барын көрсөтүп берди. Биз ынандык. Эмне үчүн дегенде кайсы тараптан жасалып аткан. Эмне үчүн дегенде ар бир мээнет, ар бир жасалган жумуш көрүлүш керек, багытталыш керек, элге бул жеткизилиш керек. Эми мындай айта турган болсок, мен өзү көп деле мактагандан алысмын. Мен дайым өзүм сын пикиримди, оюмду ачык айтып келем. Ага эмне үчүн дегенде ошол эле Конституциянын 78-чи беренеси мага жол берет. Эмне үчүн дегенде мен эл өкүлүмүн. Сиздин баяндамаңызга мен урматтуу прокурор Масат Кубатович ынандым. Бүгүн мен сизге суроо бербейм. Бирок мен сизге жалпы каалоо тилектерди, сунуштарды айтып кетем. Эмне үчүн дегенде өзүңүздүн сиздин баяндамаңызда дагы бул жерде көрсөтүлгөн презентация дейбизби, ошол жерде аналитика көрүнбөдү. Аналитика иштери жок. Цифраларга токтолдук, бир эле цифралар менен биз Кыргызстанда болуп аткан жагдайды, кылмыш иштери боюнча дагы кайсы жакта болуш керек, кандай тараптан биз жогорку кеңеш эмнелерди кабыл алып берип, сиздерге кайсыл жагынан көмөк көрсөтө турган жана көйгөйлөр айтылбай калды. Экинчиден, могу биз себептерди билбестен кандайдыр бир жардам көрсөтүштү дагы көрсөтө албайбыз да. Бирок мен сиздин баяндамаңызды уктум, отчетуңуздарды кабыл алып, могу жерде сиз өзүңүздүн баяндамаңызда негизги конституциялык мыйзам негизинде багыттарга токтолуп кеттиңиз да. Бул биринчиси мыйзамдардын аткарышын көзөмөлдөгө, экинчи коррупцияга күрөшүү боюнча, үчүнчүсү адам укуктары менен эркиндиктеринин сакталышы контролдоо кылуу, төртүнчүсү балдар жөнүндө мыйзамдардын талаптарын аткарышын контролдоо, бешинчиси тергөө жана оперативно-розыскной деятельность дейбизби, ошол жүзүндө ыкчам иштерди органдар тарабынан мыйзамдык сакталышын көзөмөлдөө боюнча деп туруп 5 багытта сиз токтолуп кеттиңиз. Эми мен ушул 5 багатка токтоло турган болсом, мыйзамдардын аткарылышы көзөмөлдөө боюнча чоң жумуштар жасалып атыптыр. Аны айттыңыз, мен деле айтып кетейин, ошондо барганда биз деле көрдүк. Биринчи сиздер академияны ачтыңыздар. Ошол жерде академияда Ген прокуратурадан биз өзүбүздүн тергөө жаатындагы кызматкерлердин деңгээлин көтөрөбүз, деңгээли түшүп кетти дедиңиздер. Андан сырткары башкы прокуратуранын имаратына капсула салдыңыздар, социалдык жанагыларын көтөрүү үчүн үй-жайлар куруп атасыздар. Бул жакшы жактары. Бирок жерлерде тергөө жааты өзгөрүлбөй келет. Особенно МВД тараптан. Эмне үчүн дегенде биз ошол тең салмактуу болсун деп, буга чейинки тергөө жаатын последственности дейбизби, улуттук коопсуздук кызматы менен ички иштер министрлигине өткөзүп бергенбиз. Сиздерде ошол эле надзор дейбизби, мыйзамдардын аткарыш көзөмөлдөө гана жаатын калтырганбыз. Бирок азыркы күндө ички иштер министрлигинин кызматкерлери РОВДларда, ГУВДларда өзүнүн жумушун тийиштүү алып бара албай жатат.
Birden bir sebebin Erкебек Жумабекович дайым айтып келет, bizde 60 тергөөчү жетишпейт дейт. Жетишпегенден сырткары булардын деңгээли да жетишпей атат. Эмне үчүн дегенде жерлерде элдин көйгөйү жакшы каралбай келет. Эмне себептен? Эмне дегенде ошол жерде отурган тергөөчүлөр эки эле кылмышты тергей алабыз дейт. Биринчиси бул урдоо, экинчиси бейбаштык. Коррупция боюнча жана башка мыйзамды бузуулар боюнча акыл эси да тажрыйбасы да жетпей келет. Ошон үчүн мен баягыда отурумда отурганда биздин комитетте Сүйүн Абдулдаевич болуп биз токтомдору чыгарганда айтканбыз. Үмүткан Нургезиевна, жерлерден тергөөчүлөрдү алып келип окутуңуздар. Статистика дата центрдин иштегени жакшы, цифраларды чыгарып атасыздар. Бул туура. Азыркы күндө мисалы ички иштер органдарына же башка бир органдарга кайрылыштын деле кереги жок болуп калды. Үмүткан Нургазиевна айтсак, жарым сааттын ичинде республика боюнча ар бир кылмыш иши боюнча купуя сырын ачпастан туруп эмне болуп атканын биз биле алабыз да. Бул чоң жумуш. Ушул эле санариптештирүү боюнча сиздерге биринчи сунушум ишиңиздерди уналттыңыздар. Экинчиси могу коррупцияга каршы күрөшүү боюнча токтолуп кеттиз бир нече жанагы кылмыш иштерине жана башкаларга. Бирок бир нерсени сиз эстен чыгардыңыз, урматтуу башкы прокурор Максат Кубатович. Указ бар эле, президенттин жарлыгы бар. О противодействии системной и политической коррупции в высших органах власти деген. Ушул боюнча жумуш жүрбөй атат. Жумуш калып кетти. Андан сырткары, ушунун жаатында эле токтомдор бар эле, өкмөттүн да жана башкалар. Андан сырткары пландар бар эле. Совет безопасности боюнча, ошол эле Госкомитет насбезопасности улуттук коопсуздук кызматы боюнча. Алардын ортосунда түрткөн детализированный план антикоррупционных мер деген бар эле. Ал дагы жок болуп атат. Иш жүрбөй атат. Андан сырткары, могу жерде адам укуктары менен эркиндиктерин сакталышы контролдоо кылуу боюнча сиздер айтып кеттиңиз, жерлерде ушул сиздин орун басарларыңыз дейбизби, мен жерлерде прокурорлор өзүнүн жумушун алып барбай атат. Эмне үчүн дегенде координациялык кеңеш менен бардыгын төрагалыгын райондун прокурорлору алып барат. Ошол жерде бир эле ЧС болгондо, анан кийин кандайдыр бир жагдайлар гана түзүлгөндө гана чогулушпаса, башка маалда чогулушпайт. Анан биз бул жактан комитеттен бир протоколдук тапшырма бергенден кийин гана балдар жөнүндө мыйзамдардын талаптарын көтөрүшүп, жерлерди өткөзүштү. Могу тергөө боюнча жана башкалар боюнча айта турган болсок дагы чоң көйгөйлөр бар да. Эми бардыгына жалгыз өзүңүз жетишпейт экенсиз. Берден Чолпон Алыевна да төрайымыз айтып атат, убакыт сааты келип калды, кыскартыңыз депчи. Мен сизге могу себептери, натыйжалары боюнча токтолгум деле келбейт. Сиздин тажрыйбаңыз жетет, Максат Кубатович. Сизге дагы бир мен сунушту айтат элем, биз комитеттер менен мен эки комитетте мүчө болом, жерлерде барып, ошол эле сиздин прокуратура кызматкерлери менен жана башкалар менен таанышып, ордунан баарлашып келебиз. Мен сизге сунуш берет элем, ого 24-жылдын эсеби менен Жалал Абад областынын прокуроруна, Алабука районунун прокурорун сыйлап коюңузду. Мен өзүмүн жанагымда колдонуп, ушулардын ишмердүүлүгүн көрүп, башка прокурорлор да көрүп атат. Ысык көлдө нарында кандай иштеп атканын. Анан мен өзүм сунушун бердим буларга. Урматтуу кесиптештер, ушуларды мен сиздерди, обл прокурорду, Алабуканын прокурору сыйлап коеюн, көтөрөйүн, сунуштайын, жогорку кеңештин аттанайын десем, бизде принцип единоначалие бар, рахмат деп өздөрү отказ беришти. Ишмердүүлүгү боюнча жакшы иштешип атат. Бир гана мен буга чейин бирөөгө пакта койгон да эмесмин, мактап да жанагындай көргөн эмесмин. Акыйкат үчүн, ачыктылоо үчүн айтып коем. Ишиңиздерге ийгилик, Максат Кубатович. Рахмат. Урматтуу Чоң депутаттар, рахмат. суранабыз. Бардыгыбыз суроо берели деп сөз күтүп отурушат, кичине сыйлоо менен болсок. Бул жерде регламентти неме табайбыз. Эгер кааласаңар, анда бир убакыт коюп алайлы. Нурбек Өмүрбекович, сөз сизде. Рахмат, Чолпон Алыевна. Максат Кубатович, эми сиздин бүгүнкү отчетуңузду уктуп, жакшы иштерди кылдыңыздар, колдойбуз. Мен бир-эки маселе бар эле, тактоочуларды бир суроо берип коеюнчу сиздерге. Сиздер мына ушу 2020-жылдан бери мен өткөндө сизден запрос кылдым эле. Иш козголгондор боюнча, кайра кыскартылгандар боюнча да. 2020-жылы мына 513 иш козголгон.
тергөөнүн жыйынтыгын өндүрүшкө кыскартылган иш 198 болуп атат да, андан кийин 315 бул сотко кетип атат да, ушундай болду беле? 2020 жылы. Анан 2021 жылы. Андан кийин 2461 иш козголуп, 1065 кыскартылып, 1396 сотко кетип атат да. Сизде эмегиздер бар да, билесиздер да ар бир жылдардыкыны. Мен ошондо сиздерден сурайт элем, эмнеге кыскартып атасыздар да иштердичи? Мисалы, мага ошол мындай таң калтырып атат да, көп нерселерди, мисалы, иш козгойсуздар дагы, аларды алып барып камайсыздар да, кийин актап атасыздар да анычы. А ошону камабай эле тергесе болобу ошол иштерди? Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, кыскартып атканын себеби кээ бир иштерди козгоп, тергөө амалдарын жүргүзүп туруп, мыйзамдын чегинде чек коюуга туура келет да. Ар бир талаш маселенин кылмыш жагында жабырлануучу тарабы бар, айыпкер тарабы бар. Экөө тең жазышы мүмкүн. Ошол себептен кылмыш ишин козгоп, тийиштүү кээ бир маселелерди биз тергөө сурак жүргүзмөйүн, атайын тергөө амалдарын жүргүзмөйүн, биз чындыкка чыга албай атабыз да. Ошол себептен да кыскартууга келебиз. Ошол тергөө амалдарын толук кандуу жүргүзүп, ошонун жыйынтыгы менен анализдеп туруп, анан ошол чогултулган материалдар менен мыйзамдын чегинде чечимдер кабыл алынып атат. Андан сырткары бул кыскартылган иштер боюнча арыздануучу келип, кылмыш болгонун айтып, укугун коргоп берүү үчүн кайрылат. Тергөө пока жүрүп аткан маалда же ошол тергөө бүткөндөн кийин сотко жеткенден ал кишинин көрсөтмөсү өзгөрөт. Ар кандай себептер менен. Андан сырткары ишти козгоого негиз болгон соттук экспертизалардын жыйынтыгы менен дагы козгойбуз да. Анан ал тергөөнүн учурунда баягы тараптар арызданып отуруп, комиссиялык комплекстүү экспертизалар дайындалып, ошонун жыйынтыгы менен ал жерде кылмыштын жоктугу да аныкталып калып, ошол себептен да кыскарып, анан актоо өкүмдөр чыгып атат да. Мен айтарым мындай да, Максат Кубатович. Эми сиздерде азыр тергөө жок. Эми азыр военный прокуратурада бар да. Буга чейинки айтып атам да, болгон иштерде, мисалы, мына бу жерде мен өткөндө сиздерден алдым эле, эме деген бар. Жамангулов Акылбек Жекшенович дегенге сиздер иш козгогонсуздар. Бул сиздин убагыңызда эмес, бул тиги Курманкул Зулушевдин убагында болчу да. Аны камадыңыздар. Эч кандай далили жок да. Бир жарым жыл канча отурду билбейм, аны кайра чыгарып атасыңар да, актапчы. Мен ошол мага таң калтырып атат да, бул кандай болуп калды депчи. Ошол боюнча маалыматыңыз бар да, ошону айтып бересизби? Фамилиясын кайталап койсоңуз. Жамангулов Акылбек Жекшенович деген. Бул Альфа Телекомдун директору болчу да. Эми бул боюнча менде так мен муну айтып атканым мындай да, сиздердикичи. Мен эми билебиз аны ким кандай камап, кандай эмне кылган. Ошол убакта камап, отургузуп, анан акча алып, анан кайра кой берген фактылар бар да. Эгер надо будет өзү азыр эми арызын жазсак жазбай атат, жазат эртең күн, эртең бүрсү күн. Канча акча бергенин да айтып берет ошол. Мен ошол факты боюнча айтып атам да. Айтып бересизби ошол маалыматты? Жок, бул иш боюнча мен Сиз анда жок болчу, сиз да, мен анча мынча коомдо жүргөн эле маалыматым бар. Мен жаңылбасам бул мошенничество менен козголгон иш болсо керек эле. Анан кандайдыр бир жанагындай фактылар болсо, өзү келип кайрылса, мен кабыл алууга даярмын. Жок, мен муну айтып атканым мындай да, ошол жагдайларды мен билбейт экенмин. Бул дагы биздин коллегабыз болчу, депутат болгон чогуу ушул жерде жүргөнбүз. Эми муну камап коюшту дагы, бул байкуш атасы, ошол убакта атасы бар болчу да. Азыр атасы ошо переживать этип баласына. Каза болуп калды дагы. Атасы дагы бир 30 жыл жашамак. Ушун эми ушундай фактыларды айтып атам да, ушул туурабы, туура эмеспи депчи. Мындай эми ар бир ишти ошону тергөө болуп атканда, карап атканда камабай деле тергесе болот да. Ал эч жакка качып кетпейт. Мисалы.
Ошону айтып атам да менчи. Анан ишти жагып туруп чыгарып койду. Ошону айтып атам, атасы переживать этип отуруп, ошол тиги баласы түрмөдө отурганда мында каза болуп калды атасычы. Нурбек Өмүрбекович, сиз туура маселе көтөрүп атасыз. Бул сөздүн төркүнү мыйзамсыз камоо, мыйзамсыз кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселеси болуп атат. Бул жерде сөзсүз түрдө прокуратура тарабынан, прокурорлор тарабынан мыйзамдын талабы ошондо. Буга жол бербешибиз керек. Жол берген кызмат адамдарына сөзсүз түрдө жоопкерчилиги каралыш керек. Бүгүнкү күнгө чейин каралып келатат. Бул сиз айтып аткан конкретный факт боюнча тиги адам өзү кайрылса, мен дагы бир жолу айтам, кабыл алууга даярмын. И мыйзам чегинде карап кайрылса карап берип койсоңуздар. Анан мен айтат элем, азыр эми сиздерде тергөө жок. Эгер сиздер макул болот белеңиздер, эгер сиздерге убийство менен изнасилование берсечи, өкөн тергейт белеңиздер ошол боюнча. Мисалы жана айтып кетпеди, Алишер Ташбаевдагы специалисттер мындай тергеген тергөөчүлөр азыр жок деп айтып кетпедиби? Бул маселе боюнча эми жалпы эле республика боюнча тергөөнүн сапаты. Эгер сиздерге берсе дейм да. Макул болот белеңиздер. Тергөөнүн сапаты бүгүн жакшы абалда деп мен айткандан алысмын. Ички иштер органдары боюнча токтоло кетсем, ички иштер органдарында бүгүнкү күндө тергөө бөлүмдөрү бул штрафной подразделение болуп калган. Ал жерге убактылуу гана келип, азыр мен 3 ай иштесем, 6 ай чыдап турсам, кетем деген мамиле менен иш жүрүп атат. Ошон үчүн сапаты тиешелүү сапатын алып атабыз да. Андан сырткары бул мен өзүмдүн позициямды билдирсем, Советтер Союзунун убагынан бери эле прокуратура органдарына тиги жеке инсандардын укуктарына каршы сиз айтып аткан адам өлтүрүү, зордуктоо деген кылмыштарды тергеп келген. Бүгүнкү күндө ошондой мүмкүнчүлүк болсо, мен ал кабарды кубануу менен эле тосуп алат элем. Себеп дегенде прокурор надзор жүргүзүп, көзөмөл жүргүзүп аткандан ал прокурор биринчи кезекте ал тергөө мектебинен өтүш керек. Ошол кылмыш жасалган жерди кароо жүргүзүү, андан башка маселелердин баарын өзү жон териси менен сезип өтүп, андан кийин анан башка тергөөчүлөрдү көзөмөлдөөгө өтсө абдан туура болмок эле да. Жок, мен муну айтып атканым эми Нурбек Өмүрбекович, 1 минут кечиресиз. Ушудан пайдаланып сиздин креслоңузда отурам. Мына биздин бүгүн комитеттин биргелешкен жыйынында башкы прокурордун отчетун укканга Алай районунан Гүлчайылдын аймактык кеңеш депутаттары катышып атат. Депутаттардын бардыгына салам жолдоп атат, себеби азырлар чыгып кетишет экен. Ошон үчүн булар дагы урматтуу Максат Кубатов сиздин отчетуңузду алыскы жерден келип угуп жатышат. Сак саламат болуңуздар, бардык жерге салам айтыңыздар барганда, урматтуу Гүлчайылдан келген биздин кесиптештер. Нурбек Өмүрбекович, улантып кечиресиз. Рахмат, Сүйүн Абдулдаевич. Мен айтып атканым мындай болуп атат да. Эми милицияныкы, ГКМныкы буга иши жетиштүү болуш керек дейм да. Эгер ошондон кандайдыр бир сүйлөшүп силер жана мен айткандай ушу убийство менен тиги изнасилование менен сүйлөшүп ушундай дагы бир тергей турган немелер болсо өзүңүздөргө алсаңыздар деп атам да, ошон үчүн. Эми анан кийин мисалы эмнеге силер анда академияны ачып атасыңар, аерге, мисалы жерде окутасыңар, анан балдарга эмнени окуткандан кийин иштеш керек да, туурабы аларчы. Тергөөнү практика жөнүндө билбесе, кийин кандай иш алып барат деп атам да. Же окутуп бүтүрүп туруп анан кийин тиги милиция менен тиги СМБга бересиңер банда ал балдарды бүтүргөндөн кийин. Өзүңөрдө тергөө жок болсо деп атам да, кантип иш алып барасыңар деген. Бул жерде Нурбек Өмүрбекович академия боюнча только эле прокуратура органдарында иштеш керек деген андай талап жок. Ошондуктан биз ал жерде ошол тергөө жаатында иштеген кесипкөй дашкан специалист, адистерди чыгарсак деген ойдобуз да. Бизге прокуратурада иштейби, ички иштер органдарында иштейби, улуттук коопсуздук кызматында иштейби, ошол биз тергөөнүн сапатын бир жакшыртып алалы деген бир кадам болуп атат да. Анан тергөө функциясы боюнча айта кетсем, мен бүгүн ошол кызмат аскер кызматкерлеринин үстүнөн
тергөө боюнча функциябыз бар. Но келечекте жана сиз айтып аткан маселелерди бир кеңешип туруп, анан жанагы сиз айтып аткан беренелер менен тергөөнү функциясын ачып берсек деле, бул ашыкча болбойт эле да. Себеп дегенде бүгүнкү күндө көрүп атпайсызбы? Улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү деле нагрузка менен, ички иштер органдары тергөөчүлөр штатына карабай бүгүнкү күндө ошо арыз кылмыш иштерге же болбосо отказной материалдарга көбүнчө жетише албай атат да. Азыр прокуратурага берип койгон күндө деле ал деле ашыкча болбой, ошондо деле убагында бүгүнкү күндө 3 тергөө органына тергөө функциясы болсо, убагында 8-9 органга чейин тергөө функциясы бар убакытта кызмат өтөгөнбүз, ошондо деле жетишчү эмеспиз да. Рахмат. Масат Кубатович, мен Чолпон отчетуңузду колдойбуз. Кийинки сөз Талай Айтмаматовичте. Рахмат, урматтуу Чолпон Алыйна, урматтуу Максат Кубатович, урматтуу бүгүнкү жыйынга келген коноктор. Мен биринчи суроом, бул жерде 7 пункт менен турат. Эл аралык укуктук кызматташуунун абалы жөнүндө бул жерде жанагы сайтта көргөзүлгөндөр. Башка мамлекеттин аймагында соттолуп жазасын мындан ары өтөө үчүн 128 Кыргызстан жагында чет өлкөлөрдүн түзөтүү мекемелеринде өткөрүп алынды деди. Казакстандан 10, Россиядан 117, Тажикстандан 1. Сырткы үчүнчү мамлекет деп коет, сырттан келгендер жок. Мага көп кайрылар болот, бирок ошондой маалыматтар жок экен да. Мына дагы Айшер Ташбашы Испания жөнүндө айтты, чыгыш мамлекеттеринде көп кайрылат да. Ошол жака которгон. Андай маалыматтар жокпу сизде? Менде андай так маалымат жок, но сиз алыскы мамлекеттерден эмне алып келбейт дегенде, бул жерде тышкы иштер министрлиги тарабынан биздин консулдук болобу же элчилик болобу жумуш ар дайым жүрүп турат. Экинчи маселе, ошол жерде кармалып жазасын өтөп аткан биздин жарандар өздөрүнүн макулдугу менен бияка алып келинет да. Анан Испания же башка Европа мамлекеттеринин жаза өтөө мекемелери менен биздин мамлекеттин жаза өтөө мекемелеринин шарттарын салыштырып болбойт да. Ошол себептен басымдуу көпчүлүгү же дээрлик баары эле мекенине кайтып келип жазасын өтөөдөн баш тартышат да. Ошол себептен ушул көрсөткүчтөр бул жакынкы биздин өзүбүздүн кошуналардан эле келип аткан жарандарыбыз да. Рахмат. Кийинки суроом, экинчи суроом. Жашы жетпеген балдарга карата жаналар тарабынан жасалган кылмыштар, бул жерде силердин отчетуңузда жазылып атат. Кылмыштардын жана 14-15 жаштагылар, 15-16 жаштагылар боюнча 1073 567 кылмыштыгерлер болуп атат. Негизгиси жерде 80 факты жана баңгизат каражаттарын, психотроп заттарды, алардын аналогдорун жана пресколдон жүгүтүү чөйрөсүндө кылмыштар 17 факты көбөйгөн дейт. Ошо себептери эмне? Силер эми мыйзам аткарышын орган катуу прокуратураны изилдеп чыгасыңар да көрөсүңөр. Ошону эмне себептен азыр жаш балдардын ушул жана психотроп немелери боюнча өтө көп мыйзам бузуулар болуп атат. Ошол эмне себептен? Талайбек Айтмаматович, эми жаш балдарды эмне үчүн ушундай категорияга киргизип атканыбыз, булар ошондой кырдаал жаралганда ажырата албай калып атат да. Туура чечим кабыл албай калып атат. Акыл эси калыптан электе ошону кээ бир начар адамдар же күчтөр колдонуп кетип атат да. Анан жеңил акча менен кызыктырышы мүмкүн. Андан сырткары үй бүлөдөгү, мектептеги тарбия маселелери бар. Ошонун баары биригип келип, анан ушул кылмыш жасоого түртүп атат да. Андан сырткары мына соц тармактардагы жеңил акча, ошондой кырдаалдардын баары комплекстүү келип, анан ушул кылмыштарга барып жатат.
Да бир суроомуш эми жаш балдар боюнча кылмыш иштери козголуп атпайбы? Мына мектептер окуучулардын арасында жанагы бири бири менен урушкан эмелер болуп атпайбы? Балдар менен бири бири менен эле чыга калып, ушундай фактылар мына акыркы айда көп болду да. Мектеп менен мектеп, көчө менен көчө, айыл менен айыл болгон ушул фактылар азыр көбөйүп атат да. Ошолордон эми сиздердин ал боюнча дагы кылмыш иштери козголуп, ушул боюнча фактылар боюнча оюңузду айтып коесузбу? Эмне себептен ушундай жана окуучу балдардын арасында, жаш балдардын арасында ушундай терс көрүнүштөр болуп атат да. Бул эми коомчулукта мындай мына жогорку кеңештеги депутаттар да көтөрүп атат. Эки айыл менен айыл, мектеп менен мектеп, эми жашы жетпеген жаш балдар боюнча. Ошол оюңуз кандай ошол боюнча? Бул маселе боюнча ар дайым жумуш жүрүп келген, азырда жүрүп атат. Бул жерден айта кетсем, тийиштүү мамлекеттик органдардын көргөн чаралары жетишсиз болуп атат, менин оюмча. Мына бул боюнча профилактикалык иш-чаралар жүрүп атат, чогулуштар өтүп атат. Тилекке каршы ошол мамлекеттик кызмат адамдары ошол чогулуштар бүткөндөн кийин эле башка өздөрүнүн негизги милдеттери менен ишти алып барат дагы. Эмки кийинки резонансный факт болгончо ал маселелер калып калып атат көз жаздымда. Бүгүнкү күндө ошол жерлердеги прокурорлорго тийиштүү тапшырмалар коюлду. Андан сырткары мына ички иштер органдары тарабынан да менин билишимче Улан Омоканович да өзүнүн чечимдерин кабыл алып, жанагы жаш жетелек балдар боюнча инспекторлордун жумушун күчөтүү боюнча ар бир мектепте ошондой кабинеттер ачылып, ошол жаатта иш алып барылып атат. Рахмат. Рахмат. Манускович, мен суроомдо эле жок, калган суроолор боюнча алда коллегалар берди. Ушул жанагы мен айтып кеткен акыркы маселелер боюнча ушу менен мында көзөмөлгө алып койсоңуз, Максаткович, эмнесиңерден дегенде бир жаштар биздин келечегибиз дейт. Эми жаштарды көрүп эле мындай азыркы мындай интернет бүт эмелерди бүт эле көрүп жүрүшпөйбү? Анан ошондо кээ бирде эки айыл менен айыл жана айтып кеттим мисал катары. Эми прокуратура бул мыйзам көзөмөлдүү орган. Ошол себептен азыр ички иштер министрлиги укук коргоо органдарынын кызматкерлерин тапшырма берди деп айттым. Ушул жагынан дагы мындай катуу көзөмөлгө алсаңыз. Акыркы айларда ушундай терс көрүнүштөр көбөйүп атат да. Ошонун ичинде жанагы балдардын жанагы суицид болгондору, ошо жанагы жаш балдардын арасында көп да терс. Ушул жагынан көзөмөлгө алып койсоңуз, негизи 2024-жылдык отчетуңузду колдойм. Рахмат. Рахмат. Рахмат, сөз эске алабыз.